Назарыңыздарда күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Гүлнур Мамбеталиева, Кутманду кечиңиздер менен алгач кыскача анонс. Акыйкатты орноткондордун абалы кандай? Маал-маалы менен пара алып кармалган сотторду тартипке кантип келтирсе болот? Электрдин чектелиши курулушчуларга дагы залакасын тийгизет. Кеп ишкерлер эле эмес, үй бүлө камын көрүп, айлык акы үчүн иштегендер туурасында да. Мамлекет ата-энесиз балдарды кароосуз калтырбайт. Өлкө башчы жаттак мектебине барып мугалимдерди куттуктады. Дүйнө мусулмандары Курман айт майрамын белгилөө алдында улуу күндө өткөрүүнүн жол жоолору бүгүнкү чыгарылышта. Бишкекте бензин бүгүн 1 сомго кымбаттады. Күйүүчү майдын айрым үлгүсү $1 кунуна жетти. Алсак айы 80, 40 сом 90 тыйын, айы 92, 48 сом 80 тыйын, айы 95, 52 сом 20 тыйын жана айы 98 үлгүсүндөгү бензин 54 сом 40 тыйынды түздү. Ал эми дизелдик оттон 30 тыйын арзандады. Ал 43 сом 50 тыйындан сатылууда. Электр энергияга болгон лимиттер киргизилди. Ага ылайык областтарга берилчү жарыкты кеминде 30%га чейин чектөө каралууда. Айрым областтар эмитен эле үнөмдөп, кышта өчүрүүлөргө барбоо аракетин көрүп жатышат. Теманы Самат Качкынов улантат. Кышында электр энергия башка мезгилдерге салыштырмалуу 3-4 эсеге көп сарпталат. Быйыл энергия тартыш болоору эске алынып, чектөөлөр киргизилүүдө. Ар бир региондун керектөөсү эсептелип, лимиттер киргизилди. Өкмөттүн токтомунун негизинде. Национальная электрическая сеть Кыргызстана. Улуттук электр түйүндөр ишканасында бардык энергия жабдыктардын кубаттуулугу, кайсыл облус канча электр энергия колдонот деген маалыматы бар. Ошого жараша бардыгы эсептелип, лимит киргизилет. Чектөө азыркы гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүк эске алынып киргизилип жатат. Мисалы өлкөнүн түндүгү электр энергияны пайдалануусу 1-октябрдан 1-апрелге чейинки аралыкта 26%га чейин кыскартылат. Өкмөттүн токтомуна жана эсептөөлөргө ылайык. Башкача айтканда, калкка жарыкты жеткирүүдө бөлүштүрүүчү компаниялар көрсөтүлгөн лимиттен ашпашы керек. Лимитке дал келип пайдаланган ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы жооптуу. Калкты дагы биз чакырабыз электр энергияны сарптоого. Анан эми лимиттен ашып бараткан болсо, жана биздин жабдыктарга күч келе турган болсо, биз чара көрүшүбүз керек. Бул сөз өчүрүүлөргө барабыз дегендик. Андыктан энергетиктер суук түшкөндө көп убакыт жарыксыз отуруп калбайлы десек, үнөмдөө зарыл дешүүдө. Ал ортодо Баткен облусунун бийлиги азыртан эле чектөө киргизе баштаганы маалым болду. Күн жылууда үнөмдөп, кышында өчүрүүлөргө барбайбыз дешип. Бирок адистер бул мүмкүн эместигин белгилешет. Электроэнергия — это такой товар, который невозможно сохранить. Электроэнергияны сактап туруу мүмкүн эмес. Ал бензин же солярка эмес да, идишке куюп койсо тура бергидей. Ошондуктан лимиттер сакталып калса, ал кийинки айда берилет деген бул акылга сыйбаган сөз. Баарына бирдей жетиш үчүн үнөмдөп гана колдонуш керек. Бишкек шаары үнөмдөп колдоно баштады. Албетте шаардыктардын өз ыктыяры менен эмес, жаңы орнотулган акылдуу эсептегичтердин жардамы менен дешет адистер. Бирок муну менен бир үйгө айына баланча түкүнчө киловатт энергия бөлүп берип коет экен деп чуу көтөргөндөр да бар. Адистер бул сөздөрдү четке кагышат. Болгону бул эсептегичтер бир убакта эле артык баш колдонууларды чектен ашырбай турат. Анткени электр энергияны колдонуу 10 киловаттан ашып кетсе, эсептегич автоматтык түрдө свет өчүрөт. Бирок электр жабдыктарын өчүрүп, кайра күйгүзүп алууга болот. Ушундай эсептегичтер Бишкек шаары боюнча 55 миңге жакын орнотулду. Орнотуу иштери дагы да уланууда. Жакынкы келечекте баардык кардарларды дал ушул акылдуу эсептегичтер аркылуу тейлөө пландалып жатканы айтылат. Газовая плита, она, получается, у меня на электрически работает тоже. Стиральная машина тоже на электрическом. Практически все. Бул үйгө да акылдуу эсептегич жакында эле орнотулду. Үй кожойкеси Эркинай Кенжеева тиричилик буюмдарынын баары электр энергия менен болсо да болушунча үнөмдөөгө аракет кыла баштады. Айтымында жолдошу үйдө жокту. Эсептегичке күч келип, жарыксыз отуруп калуудан коркот. Бардыгын баягы өзүнүн немесин менен кылам да. Эгерде стиральныйды сайсам, то микроволновканы өчүрөм. Анткени свет көтөрө албай өчүп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн өчкөн кезде же болбосо компьютер күйүп калышы мүмкүн. Ошол үчүн аны деген убакыт саат менен саямын. Акылдуу эсептегичтер орнотулгандан бери бир топ энергия үнөмдөлдү. Жоготуулар да аз болууда дейт Түндүк электр ишканасынан.
Анализдеп көрсөк, ошо жерде берилген электр энергиянын сапаты кыйла жогорулады. Жоготуулар ошол кой аймактарда 20% жеткен болсо, азыркы учурда анализдеп көрсөк, 3-6% болду жоготуулар. Албетте бул жалпы абалга таасири аз. Баары бир чектөөлөрдү киргизмейин, кыштан чыга албайбыз дешет энергетиктер. Анткени жалпыга белгилүү болгондой, энерго ресурстар, атап айтканда суунун камылгасы, токтогул суу сактагычында жетишсиз. Андыктан чектөөлөрдөн бөлөк арга жок. Самат Качканов, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. 3 фазалуу кошулмаларды электр энергиядан ажыратуу ИДПга терс алакасын тийгизет. Мындай божомолдорду көз карансыз экономисттер бере башташты. Бул өз кезегинде базар бааларынын өсүшүнө шарт түзүп, инфляция күч алышы мүмкүн. Электрдин тартыштыгы тармактарга кандай таасир этери тууралуу Бактыгүл Сталбек кызы. Аслан Токтосунов үйдүн улуусу. Ал азыр алган дипломунун үзүрүн көрүп жаткан кез. Курулуш объекттеринде иштетүүчү болуп иштеп, үй бүлөсүн багууда ата-энесине зор салымын кошууда. Андыктан кокус жумушсуз кала турган болсо, жакындарынын эртеңки күнү чоң суроонун алдында калат. Менден кийин да иним бар, кичинекей сестренкам, ал мектепте окуйт. Ошон үчүн аларды да багыш үчүн иштеш керек. Күнү түн эртең менен кечке чейин иштейм. Анан ошо свет жок, жумуш болбойт го. Азыркы күндөрү, тем более күзүндө жумуш, стройка табыш аябай оор. Мертвый сезон деп коет азыр. Ошон үчүн баарыбыз ошо өзүбүздүн жумушубуз үчүн тытынабыз. Анан кайра свет өссө, эртеңки күнү эмне болот, мен өзүм билбейм. Электроэнергия курулуш объекттеринде бийик кабаттуу үйлөрдүн чатырларын жабууда, дубалдарын көтөрүп шыбоодо керектелет. Анткени турак жайларды тургузууда колдонулуучу темир устундарды ширетүүдөгү аспаптар, жогорку кабаттарга экскаватордун көтөрүлүшүндө пайдаланылуучу техникалар электр менен гана иштейт. Ширетүүчүлөрдүн жумуш ордунда тобокелчиликтери өтө зор. Анткени өрт кийимине же колуна жабышып жабыркатышы мүмкүн. Ошол эле учурда суткасына алар 1,5 тоннага чейин темирди ширетүүгө кудуреттери жетишет. Бул учурда болгону 15-20 киловатт-саат гана электр талап кылынат экен. Жалпы жонунан ар бир курулуш жүрүп жаткан жерде 50 киловатт-саатка чейин гана электр пайдаланылат экен. Бул деңиздин бир чөлкөмүндөй. Анткени орточо эсеп менен бир айда кыш мезгилинде 2 кабаттуу үйдүн пайдалануучу көлөмүн түзөт. Буга карабастан электрди үнөмдөө имараттар салынып жаткан жайларда дагы жүргүзүлмөй болду. Анткени алар дагы 3 фазалуу кошулмаларга туташтырылган. Мындай кадамдар куруучу компаниялардын кардарлар алдында убадаларын аткара албай калгандыгынан тышкары, цемент, металлопластика жана башка курулуш иштеринде пайдаланылуучу материалдарды чыгарган ишкалар дагы токтоп калышынан түртөт. Ал эми эң негизгиси Борбор кала боюнча миңдеген куруучулардын жумушсуз калуусу. Эң аз дегенде 50 киши деп коелук, бир эле блок деп коелук, бул бир үйдө эле. Биякта мисалы үчүн Кыргызстанда Бишкек шаарында эң кеминде бир 200 объект, курулуш объектиси деп коелук, 250-ге өткөндө уже канча болот. Ошон үчүн мындай айтканда биякта канча 2,5 миң киши деп коелук, 2,5 миң кишиден 25 миң кишиге чейин деп коелук. Ошонун ар биринде үй бүлө бар, ошону тамак ашсыз калып атышат. Ошол эле маалда биз көп акча сарптап атабыз. Биз акча сарптагандан кийин биз ошо банкротко туш келбеш үчүн биз дагы ошол чараларга биз дагы күндүз өчүрүүгө каршыбыз. Ички дүң продукциянын 21%-ын курулуш иштери түзөт. Түздөө жылдын 8 айында аталган тармак 14%-га жогорулап, өз кезегинде экономиканы 3,5%-га көтөрүүгө өлгө түзүптүр. Ал эми келечекте электр катчылыгына байланыштуу иш-чаралар бул көрсөткүчтү дээрлик 15%-га төмөндөтөрү айтыла баштады. Мындан улам экономика орду толгуз жоготууларга капталмакчы. Жөн эле тиешелүү тарифтерди көтөрүш керек биринчиден, анан экинчиден менин моюм боюнча баары бир ошо электроэнергетикада ошол баягы ортодогу энергиянын жоготуулары, эми ачык айтканда энергиянын уурдалышы менин моюм боюнча ушул жака өтө чоң көңүл буруш керек. Учурда курулуш компаниялары өкмөткө кат менен кайрылууну көздөшүүдө. Анткени курулуш объектилеринин бир эле күндүк токтоп калышы компанияларды миллиондогон жоготууларга алып келет. Ал эми мамлекеттик казынанын бул абал 2-3 эсеге чыгымга салат. Бактыгүл Сталбек кызы, Андрей Завирухин, 5-канал. Ош шаарындагы ири өрт жыйынтыгында 3 адам жабыркады. Күн мурун ири чайхананын чатыры күйүп кеткен. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жөө менен 6 саат алышышты. Чайханага келгендерди эвакуациялоо татаал өттү. 2 кыз оттон качып 3-чү кабаттан секиришкен. Аларды ооруканага жеткиришти. Дагы бир мектеп окуучусу катуу стресс менен бейтапканага жаткырылды. 900 чарчы метр чатыр күйүп кетти. Өрттүн себептери аныкталууда.
Ички иштер министр болуп Мелис Турганбаев тайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Эске салсак, Турганбаевди ушул жумада жогорку кеңеш бир добуштан колдоп берген. Ал буга чейин Бишкек шыйбысын жетектеп турган. Акыркы 9 айдын ичинде сотторго карата 13 кылмыш иши козголду. 2 судьяга карата өкүм чыкты. Сотторго карата козголгон кылмыш иштеринин баарын эле аягына жеткирип жазага тартуу мүмкүн болбой келет. Бул Фемида өкүлдөрүнүн өзгөчө кол тийбестик иммунитетке ээ болушу менен түшүндүрүлөт. Соттордун жоопкерчилигин канткенде жогорулатуу мүмкүн. Айдай Аманкулова кененирээк. Кезектеги жаңжал Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Кадыралы Жапакбаевка башкы прокурор кылмыш ишин козгоду. Судья кесиптешинен пара талап кылгандыгы үчүн айыпталууда. Пара бергени дагы сүттөн таза эмес. Ал Аксы райондук сотунун төрагасы Эрланбек Токтосунов документ жасагандыгы үчүн мурда 3 жылга соттолгон. Муну билип калган облустук сот төрагасы андан ооз пасырык талап кылган $10 000 өлчөмүндө. Казакстанда соттолуп тур, биз да билбейбиз. При отборда алар дагы билбей калыптыр, что каким-то образом он прошел судебную систему, өтүп кетти да. Юрист Нурбек Токтакунов пикиринде ал ишемдеги сотторду тандоо учурунда эле кеткен, системага шек жаратпаган, адилеттүү адамдарды алып келмейин мындай жаңжалдар улана берет. Эта проблема как она могла бы решаться? Бул маселе эң башында эле чечилиш керек болчу. Таза аргыл басымга туруштук бере алгыдай. Сотторду тандашыбыз зарыл эле. Бул деген экстремалдуу кесип. Судья барбы канжагага башын байлап, өлүмдөн коркпогон, кашкөй адам болушу милдеттүү. А бизде кандай болду? Соттандоо кеңеши партиялардын иргөөсү менен түзүлүп, судьялар дагы ошого жараша тандалды. Бейтарап эмес, пара алып келишкен. Азырда алып жатышат. Репутациясы булганган соттор чынында эле аз эмес. Акыркы 3 жыл аралыгында башкы прокуратура судьяларга карата 50дөн ашуун кылмыш ишин козгогон. Бирок 5өөнө гана өкүм чыккан. Адатта тергөө соңуна чыкпай ара жолдо калат. Фемида өкүлдөрү кол тийбестик макамга ээ болгондугу үчүн судьяларга караганда депутаттарды жоопко тартыш оңоюраак деп эл өкүлдөрү капа. Тең салмактык болуш керек. Азыркы күндө сотту жоопко тартыш өтө кыйын. Аны үчүн соттор кеңешин макулдоо керек. Бирок ошону менен биргеликте жогорку кеңештин депутаттарын кылмыш жасады деп туруп алып камап атат. Мыйзам боюнча судьяларга карата бир гана башкы прокурор кылмыш ишин козгой алат. Бирок соттор кеңеши макулдугун бермейин, аларды камоо, жоопкерчиликке тартуу мүмкүн эмес. Ал судьялар деле депутаттардай кесиптештерин оңой менен жамандыкка кыйышпайт. Буга байланыштуу жогорку сот төрайымынын орун басары Канат Турганбеков дисциплинардык комиссия курамын өзгөртүүнү сунуштап келет. Буларга депутаттардан кошсок, ошо именно ошо дисциплинарный комиссияга депутаттардан, тиги президенттик аппараттан, правительстводон, анан жарандык коомдон элдер кошулуп, ошол ар бир түшкөн арызды карап, туурабы, туура эмеспи, эгер туура болсо, ошо советтен карап, ошо судьяга жаза бериш керек. Ушул тапта судьялар чыгарган өкүмдөрдүн 30% жогорку инстанцияга келип бузулууда. Бул Фемида өкүлдөрүнүн кесипкөйлүгүнүн төмөн экендигин кабарлайт. Эми мыйзамдар өзгөрсө, көйгөйлөр чечилиши мүмкүн деп үмүт арткандар арбын. Соттордун жоопкерчилигин жогорулатуу кылмыш жаза кодексинин жаңы долбоорунда камтылды. Айдай Аманкулова, Иван Чежиков, 5 канал. Ысык көлдө тоо кен тармагын өнүктүрүү боюнча өткөрүлгөн алгачкы улуттук форум бүгүн соңуна чыкты. Масштабтуу талкууга өкмөт өкүлдөрү, инвесторлор жана жергиликтүү тургундар катышты. Тараптарды сүйлөшүү столуна отургузуу аракети алгачкы жолу ишке ашырылды. Андыктан талкуу мазмундуу болгону таң калыштуу эмес. Бардык катышуучулардын пикирлерин Жибек Бегалиева угуп келди. Тоо кен тармагындагы компаниялар, аймактык бийлик жана жергиликтүү коомдун өкүлдөрү алгач жолу бир үстөлдүн тегерегинде. Буга чейин инвесторлор өз күчү менен аймактарда социалдык маселелерди чечүүгө аракет кылып келсе, жергиликтүү тургундар тоо кеңиштери тууралуу ар кыл ушактарды таркатуу менен алектенген. Ишти баштоордо ошол экологиялык ошол чөйрөнү алдын ала мониторинг жүргүзүлбөй иш башталган. Жанагы эки баштык озу туулуп калды, ден соолукка зыян кетти.
бузыргын работа жүргүзүлүп, үйлөргө жаракка кеткен вопростор коюлган да. Бирок ушул күнгө чейин тоо кеңиштеринен улам мутанттар чыккандыгы далилденген эмес. Бирок ага карабастан жергиликтүү калк жана инвесторлордун арасында пикир келишпестиктер арбын. Аймактын казынага каражат түшөт деген убадалары дагы жарандардын көз карашын өзгөртпөйт. Мисалы үчүн Талас аймагындагы Андаш кеңи облустун казынасына, Жалал Абадтын казынасына тең каражат алып келе алат. Бирок Андашты иштетүүгө таластыктар көп жылдан бери каршы. Жалпысы Кыргызстанда ушул сыяктуу 10дон ашык кең бар. Айрым учурда күч колдонууга чейин барат. У нас там стояло буровое оборудование, то есть бургулоочу жабдууларды талаптонуп кетишкен. Аспаптар, трубалар, кыскасы баардык керектүү жабдуулар жок. Жумушту улантуу мүмкүн эмес болчу. Бирок ошол учурда бизде алтынды казып чыгуу боюнча иштер баштала элек болчу. Башкача айтканда экологияга болгон зыян тууралуу айтуу али эрте болчу. Ошондой эле көрүнүш дээрлик баардык кызычуу кеңдерде. Көпчүлүгүндө чалгындоо иштери гана жүргүзүлүүдө. Мындай кырдаал жарандардын арасында маалыматтын аздыгынан келип чыкканы бышык. Ушул сыяктуу форумдар бул маселени чечүүгө алгачкы кадам дейт геология агенттигинин башчысы. Сиздин оюңузду угуп атасыз, каалагандай сүйлөп атасыңар. Эч ким силерди даярдаган эмес, айткан эмес, мактагыла, тигини мактагыла, муну айткыла. Мен айттым, бүт активисттер чакыргыла, ушул жерден пикир алмашайлы. Ачык айткан. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз. Ушул эле жылдын ичинде ведомствонун жетекчиси 52 жолу жерлерге чыгып сүйлөшүүлөргө катышкан. Акыркы жылдарда жергиликтүү тургундарга айрым артыкчылыктарды камсыз кылган мыйзамдар дагы чыга баштаган. Кеңди иштетүү укугун сынак аркылуу утуп алган компаниялар соцпакетти түзүү боюнча милдеттеме алышат. Келишимде жергиликтүү тургундар үчүн канча иш орун түзүлөт жана аймакты өнүктүрүүгө канча каражат жумшалат деген шарттар каралат. Бирок алтынды казып чыгууга убактылуу мораторийди киргизүү тууралуу сунуштар дагы деле жаңырууда. Бул идеяны форумдун катышуучулары дагы көтөрүштү. Таласта болобу, Баткенде болобу, Алайда, Көлдө болобу, месторождениянын баардыгы бүт элге, ошол эле жергиликтүү райондун элине эмес, бүт Кыргызстандын элине, Кыргызстан мамлекетине карайт. Токтогул суу сактагычын курдук, мына азыр бүт баардыгыбыз Токтогул кесин карап турабыз. Суусу аз. Бир агрегаты бузулса, жарым республика светсиз калат. Эмне үчүн айтып атам мен? Мен Токтогулдун кулуну болом. 20 000 гектардан ашык айдоо жер жок болду ал жер. Биз эле чыксак болот да, эмне республиканын баардыгына свет беребиз деп биздин жерибизди алып атасыздар. 2 күнгө созулган талкууну жыйынтыктап агенттиктин башчысы дагы бир ирет кайталады. Калктын бийликке жана инвесторлорго болгон ишеничти кайтаруу ведомствонун жакын арадагы башкы максаты. Өтүп кеткен конференция буга чоң түрткү болчудай. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал, Ысык-Көл облусу, Чолпон Ата шаары. Соңку жылдары түштүк аймагында чет өлкөлөргө айыл чарба продукцияларын экспорттоо өсүүдө. Ири киреше алууну көздөгөн ишкерлер Орусия, Казакстан рыногуна кызуу чыгууда. Бирок мындай шартта ички рынокто базар баалары кескин жогорулоосун шарттап, өздүк керектөөгө жетпей калышы ыктымал деп экономисттер тынчсызданат. Областын экспортко чыгаруудагы дарамети, мүмкүнчүлүктөрү туурасында Динара Касымова. Кызарган помидорлорун көрүп, быйыл түшүм жылдагыдан мол болгонуна дыйкан кубанып турган кези. Үй бүлөнүн негизги киреше булагы дал ушул 50 сотук тала. Дыйкан жылдагы түшүмүн жолдун боюна отуруп алып, чекини жана дүңүнөн сатат. Кардарылары негизинен жергиликтүүлөр. Биздин оюбузча Россияга экспорттогондо жакшы болот эле. Биздин дыйканчылык кылган дыйканчылыктарыбыздын баалуулугу жогоруласа, ол жакшы болсо керек. Ошондой деп ойлойбуз биз. Жакшы болот эле, ошондой болсо экен деп эле баардыгыбыз тилейбиз. Элге жетет, маңшы эккендер көп, Россияга дагы жетет. Баардыгыдан көп да көрөт. Жаздан тарт эле оор жүк ташуучу унаалар менен айыл чарба продуктыларын сыртка алып чыгуу башталат. Жеке менчик компаниялар мурункудай эле тонналап экспортко жөнөтүшөт. Өзгөчө Кадам жай жана Ноокат райондорунан. Бизде бардык эле мөмөлөр өтүп атат. Эми эрте жазда башталат, биринчи черешня башталат. Черешня башталганда эле фура коюлат, анан слива башталат, ал кетет, шабдалы кетет, андан алма кетет. Койчу биздин Кадам жай районунда фура менен эле тазаланып калат да. Элинин 60-70% айыл чарбасы менен алектенген Ош облусунда өндүрүлгөн азык-түлүк жана жер-жемиштерди Орусиянын базарларына алып чыгууга чоң мүмкүнчүлүк бар дейт адистер. Бирок элдин колундагы продукцияны алып, эл аралык нормаларга ылайыктап даярдоого шарттар каралган эмес. Бизге негизи бул экспортто баягы объем ойнойт экен да, көлөм ойнойт экен да, канчалык көп объемду чыгара алабыз деген суроо болуп турат да. Анан кандай продукцияны кайсы мезгилде чыгарабыз деген болуп атат да. Ушул маселе боюнча азыр иштер жүрүп атат, иш чаралар.
Азырынча эт сыртка ташылы элек. Эгер Орусия рыногунда Кыргызстандын эт азыктарына уруксат берилсе, жергиликтүү базарларда баа көтөрүлүп кетет. Бул карапайым калктын капчыгына оор дешүүдө сатуучулар. Эгер этти экспорттой турган болсо, анда баасы мындан да кымбат болуп кетиши мүмкүн. Атаандаштык күчөп, ортомчулар да көбөйөт. Ортомчулар бааны каалагандай калчап калышат. Элдерге кыйын болуп калат. Экономист Эркин Абдыразаковдун баамында сыртка экспорттоо жакшы, бирок карапайым калктын капчыгына оор